Саламатсыздарбы? Кечээ эле саясатта туурадай көрүнгөн чындыктар, ошо туурасы туура бойдон ишти берчүдөй туюлган үлкөн кызматтагы үлкөн адамдар туруктуу тура берчүдөй кырдаалдар мына бүгүн өзгөрүп, аны менен катар мурда чындык деп айтып атышкансу деле анысы мына жалган болуп чыкты го деген сыяктуу таң калган суроолор дагы көбөйүүдө. Тоготери кеп 2016 жылдагы Белизге чуусу тууралуу болуп атат. Белизге чуусун айтардан мурда ошол курч кульминацияга жетелеген факторлор эмнелер болду эле деген суроо берсек. Муну эми айлантпай түз айтканда, башында мамилелери түзүк эле болуп, анан ортодогу түзүк мамилеге карамышы каралаган Атамбаев менен Текебаевдин мурунку кийинки компроматтык акыйнектерине бир жакшылап көз сыдырсак, баары өзүнөн өзү түшүнүктүү болот. Эсибизге жара чыкпаса, Атамбаев президенттик антын берип, ишине киришип, алгачкы жолук кадамдарын түзүк эле баштагансып баратып, анан эле бир күнү Конституцияны өзгөртпөсөк болбойт экен. Анткени мыйзамдардын анча-мынча жерлеринде бири-бирине карама-каршы келген миналар бар экен деп чыкты. Мне, конечно, желание вообще этого не трогать. Но другое дело, что потом, когда, не дай бог, вот эти мины, заложенные в Конституции, взорвутся, вы же скажете, вот Атамбаев знал, почему он не сделал? Опять я буду крайним. И потом бу Конституцияны акыркы рет өзгөртүп атканда болду ушуну менен тийбейбиз. 2026 жылга чейин козгобойбуз, мораторий киргизгилик дебеди эле деп таң калгандар дагы чыкты коомчулукта эл арасында. Бирок эми президент өзү ушинтпесек болбойт деп аткандан кийин Ажонун айланасындагы Фарид Ниязов сыяктуу акыл кошчулары ушу эң туура кадам маанисинде кубаттап, батүгүл президентти өтө катуу урматтаган Оштун бир кездеги мэри Айтмамат Кадырбаев падыша Кудайдын жердеги көлөкөсү. Аны сындагандарды Кудай жазаласын деп айт күнү саясий даават кылууга үлгүрдү. Падыша Кудайдын жердеги көлөкөсү деген бизде хадис бар. Ошондуктан президентибиздин жаңылануу саясатын сындагандарды, эл арасында бузукулук кылып, бөлүп жаргандарды Кудайга койдук. Аларды Кудай жазаласын. То, что до 2020 года невозможно изменить, нельзя менять Конституцию, ложь. Читайте Конституцию, читайте закон о порядке ведения в действии Конституции 2010 года. Ослабление позиции Джоркенеша, член поправка, ложь. Узурпация власти премьер-министром, ложь. Продление власти Атамбаева, ложь. Ему-то зачем это? Он сколько раз об этом говорил. Ослабление Конституционной палаты, ложь. Она наоборот усиливается сейчас. А вы посмотрите вот сейчас. Атамбаев Чолпонатада пресс-конференция бергенде ООНдон Обама, Эрдогандан баштап, Назарбаевтан баштап, Чуагажы менен Бекназаровга чейин 20 адамды капа кылып тийишти. Анан мен ойлодум эле, барын капа кылгандан Атамбаевтан өткөн рекорд менен жок го депчи. Бүгүн көрүп атам бар экен. Бул Фарид Ниязов. Келди, барыңар тупойсуңар деди. Барыңар жалганчысыңар деди. Кебетеңерди күзгүдөн карагыла деди. Анан кантип компромисс, кантип граждандык коомдун элдин позициясын мындай сыйлоо жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Атамбаевдик саясаттын башында түзүк эле колдоп келген Өмүрбек Текебаев так ушу Конституцияны өзгөртүү маселесине келгенде Атамбаев ашача атканын, билинбей ажыдарга айланып баратканын айтып сындап чыкты. Атүгүл ал жетектеген Атамекен партиясы көпчүлүк коалициядан чыгып, ошонку президенттин конституциялык демилгесинин тамагына кылкан болду да калды. Өзүм билем деп, элди сыйлабай, Конституция менен законду четке сүрүп койгондугу бүгүн айдан ачык байкалып калды. Президент Атамбаевдин оюна макул болбогон адамдарды ал эл алдында эл душманы, эл бузукчусу деп жарыялап, укук коргоо органдарына алардын бир нерсесин таап, бар болсо жок болсо да кама деп ачык өзү уюштуруп өзү буйрук бере баштады. Аламат эмнеден чыкты, атаңдын башынан чыкты дегендей, баш мыйзамдын айынан мурунку эки дос каска айланышты да компроматтык гранаталарды бирде тегенеси, бирде мунусу жардырып башташты.
Maселен Атамбаев bir жылда bir келчү эгемендүүлүк майрам күнү өзүнүн президент болушуна түздүк эле салымын кошкон досу Текебаевке түз тийишпесе дагы кыйгачынан кыйтып койлорду касапканага ээрчитип барып өзү жылт койгон Текеге салыштырып жиберди. Анан Теке койлорду ушу өлтүрө турган жерге ээрчитип барып өзү качып кетет экен. Койлорду болсо токуруп бар өлөт экен да. Эми Кыргыз эли ошол Текелерди ээрчий турган кой эмес да. Айтпайын дедим, жакшы эле айтылып кетти. Өз эле болуп, элге апака эле көрүнгөсүп жүргөн ажоонун анча-мынча калган абийирин Текебаев андан ары айрандай төгүп кирди. Атамбаевдин Кой Ташта заң кайтып салып аткан үйү турган жер илгери Бакиевтерге караштуу экенин, ал мүлүктү президентке эпилдеп-жепилдеп кызмат кылып жүрчү бир кездеги завхозу Албек Ибраимов эпчилдик кылып, документтерин тууралап, мыйзамдык жактан адалдап бергенин айтып, анан ошо ак кызмат үчүн Бишкекке мэр болуп калганын жар салды. Ибраимов Албек президентке ошол жерде бериптир базаны. Шишов, Максим Бакиев, Данияр Үсеновдердин жери. Ошондон кийин эл ал Бишкек шаарына мэр болуп кетип калды. Мен акмак эмес, сен акмак деген тирешүү андан аруланды. Бийлик жүгөндөп турган телеканалдардын баарында Текебаев өзү деле заң кайган үйлөрдү салган, тиги жерде түкүндөй имаратты, бу жерде баландай имараты бар деген чукулолор уланып, анан Текебаев каерде эмнеси бар экенинен бери журналисттерди өзү менен кошо ээрчитип алып, экскурсия кылганы элдин эсинде. Атамбаев болсо компроматтык кадамдардын ого бетер ожалтып, Албек Ибраимов бир жактан мен президентке жерди мыйзамдуу эле саткамын деп теледен түшпөй, а бир жактан Кой Таштык бир уч топ тиги Атамбаев салган Хан сарай эч кандай Бакиев, Макиевтерге тиешеси жок. Жөнү жок Атамбаевге асылбачы маанисинде көчөдөн эле Текебаевди курча оруп алышып чурулдаган чуудагы калктын эсинде болуш керек. Ким айтса да туура айтты, мен далилдедим. Эмне туура айтты? Максим Бакиевдин менчигистердин айлыңардагы менчик Атамбаевден чыкты. Жалганбы? Жок, кое тур. Жалганбы? Биз аны билбейбиз. Эки лидердин ортосундагы ак терек көк терек күрөшү күчөгөндөн күчөп отурду. Бул конфликт эки гана кишинин ортосундагы чырылдашуудай туюлганы менен элге көп нерсе билинип, көп нерсе ачыкталды. Атамекендин көзүрү жана партиялаштары маал-маалы менен көчмө жыйын кылып, бирде Манас аэропортундагы былыкчылыктарды газып, чукуп чыгып, бирде Батукаевди качырып жиберүүдө Атамбаевдин мандемдүү жактарын коомчулукка жар сала беришти. Ага уда Текебаев президентке импичмент жарыялоо туура болорун түз эле айтып, эски досунун гыжырына ого бетер тийди. Атамбаев болсо кандайдыр бир жыйындарда сөзсүз Текебаевдин быкый-мыкыйы тууралуу айтууну активдүү баштады. Маселен, аны революция болуп атса, өзүнүн чөнтөгүн ойлогон мародер катары сыпаттап реплика ыргыткан дагы жайы бар. Нам надо дать навсегда урок всем этим мародерам, тем, кто их покрывал, рейдерам, коррупционерам, чтобы неповадно было, потому что многие поднимались из-за того, что жить было тяжело. А и в 2005 году, и в 2010 году мы видим, что история повторяется в том плане, что кто-то из этого фактически делал деньги. Кырчылдашмай комбинациясы көпкө уланган жок. Колунда колжолук өкмөт, парламент, прокуратура, УКМК, ички иштер министри турган Атамбаев ошол бийлигин Текебаев тарапка агытты дагы ээн эркин сүйлөп, ээн эркин басып жүргөн Текебаев камалды. УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаев болсо Белиз деген өлкөдөн шумдук бир документтин изин таптык. Тетиги Текебаев, Салянова, Шыкмаматов дегендер илгери революциядан кийин Мегакомдун тагдыры арасаат болуп асмандасылып турганда бирөөлөрдөн пара ала коюшуптур. Ал паранын жыты Моореки Белизден келген кагаздарда турат деп телеканалдар аркылуу Сегизбаев Атамбаевке тапкан шумдугун кандайча тапшырып, андагы бакыйган жазууларды кандайча бадырайта көргөзгөнү көпчүлүккө жакшы белгилүү. Алган эмес башкы чекис Сегизбаев менен башкы прокурор Индира Жолдубаева парламентке чейин барып,
ал эмне болгон гриф секреттүү документ экенин күпүлдөп түшүндүрүшкөн. Өзümdün президентime тапшырып бербесем, анда мен ким болом? Мен ойлойм, бул чыккынчылыкка кетип алмак. Президенттин астында, элдин астында, силердин астыңарда берген антымды бузган болдум. Кыргызстанга борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн келди делген документтердин бирине кол койгон жергиликтүү адвокат Раян Робелдин Врогаланд Ко компаниясынын өкүлү Виани Солис Бишкекке эч кандай документ жөнөтүлбөгөнүн азаттыкка билдирди дейт. Адвокат Робел документтерди нотариалдык жактан гана күбөлөндүргөнүн айтты дейт. Биз Кыргызстанга эч кандай документ жөнөтүшүбүз мүмкүн дагы эмес деп ушинтип айтып туруп, буга кандай дейсиз? Бирок силер азыр бүгүн парламенттин депутатысыз. Депутат болуп отурасыз. Элдин кызматында туруп отурасыз. Ошондуктан өткөн кеткен заманга унутуп, эл өткөн кеткен заманды унутуп. Азыр калыс болуңуз. Күнөө кетсе, мамлекетке чыккынчылык кылса, бардык адам жазасын алыш керек. Бирок жыйынтыкты күтпөй туруп, биз негизи эле жалпы айтып атам. Кара пиардын, кара ниеттиктин өмүрү кыска болот. Ай артынан айлар өттү. Атамбаев бийликти КСДПнын короосундагы фигуралардын бири Сооронбай Жээнбековго өткөрүп берди. А киши бийликти тапшырып бергени менен баары бир кой таштагы жаңы үйүндө жатып алып, жоош момун соке досу аркылуу каалаганын каалагандай калчай берет, эмне кылам десе тымызын кыла берет деп өлкөдөгү серепчилер, саясий билермандар көмүскө дагы, ачыктагы көзү ачыктык кылып жүрүштү эле. Кышкы суукта Бишкек жылуулук станциясы иштен чыгып, аны менен кошо Атамбаев тиктелинген кадрлардын көбүнүн былыгы ачылып, бит болушту. Атамбаев ишенип бийликти колуна тапшырган соке досунун колунда эки ача жол туруп калды. Атамбаев шайлоодо Сооронбай Жээнбековду сүрөп, колдоп, президент болуусуна чоң себеп болду. Демек, ошого ийилип алкыш жооп кылып, эл үшүмөктөн шишиби Бишкек тетсинде Атамбаевдин кадрларынын кылмыштык изи көрүнөбү, Атамбаевдин өзү көрүнөбү, аны билмексен болуп, канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай коргошу керек эле. Же арыдан бери болуп, өзүнүн мурунку президенттин куурчагы эмес, эркин позициясын билгизип, өз алдынча болушу керек эле. Сыягы Сооронбай Жээнбеков өз алдынчалыкты тандаган сыяктуу. Эми антпесе соке досум деп далыдан таптаган эски досу жана анын чөйрөсү чалган ботколордун баары акыр бир күн ага илинип, баары үчүн ал жооп берип калаарын азыркы президент акылын иштетип түшүндү болуш керек. Анан калса заман деген омал төкмөл экен. Атамбаев дегенде бүрүшүп турчу парламентке азыр эркин тил бүтүп, бийликти коргоп Текебаев менен мушташканга чейин барган депутаттар. Кече жакында Атамбаевдин кадры башкы чекис Сигизбаев чалган Белизгейт деген ботко боюнча курч суроолорду берип, жакшылап аракет кылса, эч кимден коркпогон эркин деле боло аларын көрсөтүштү. Сегизбаев президент Алмазбек Шаршенович Атамбаевга көрсөткөндө Алмазбек Шаршенович айткан: "Если бул документтер фальшивка болсо, Сегизбаев башы менен жооп берет" деген. Туурабы? Значит, бул жерде как улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы катары Сегизбаев эң чоң ката кетирди деп мен түшүнүп атам да. Саясий куугунтук токтотуш керек да. Силер ага курал болбогула. Жаш жигиттер сен. Силердин алдыңарда ушундай 2 жыл мурда Топойгон жакшына 2 сулуу жигит менен бир кыз отурган мактанып, бизде толук далилибиз бар деп. Улуттук коопсуздук комитети кимге гана болбосун, саясий көз караш менен, саясий маанай менен эч кимге мындай провокация мындан кийин болбосун. Сооронбай Жээнбеков шайлоо дебаттарында кайсы коррупционерлерди камайм дегенин ачык айткан эмес, бирок ал президент болуп иштеп келатканы Атамбаевди айланчыктап жүргөн Албек Ибраимов, Сапар Исаков, Кулматов деген азаматтардын шоргатып, коррупцияга шектелип, мен жеген эмесмин, кылган эмесмин деп актанып, соттон сотко мына азырга чейин сүйрөлүп келатышат. Негизи кыргыздын түшкүрдагы кызык эле элбиз. Жөнөкөй бир мугалим пара алып, анысы билинип, камалганы жатса, майдаларга тийишпей чоң жеп аткандарды кармашпайбы дешет. Анан жанагынтип Бишкек тетсиндеги аварияда абийири ачылгандар, тарых музейинин оңдомуш болуп, 5 колун эмес 10 колун оозуна салып алгандар, Бишкек четиндеги жерлерди сатты, дастан заводунан очойтуп бакча жеди делинген чоңдор кармалып атса, баягы камаш керек, кустуруш керек деп
Каны кайнап аткан элдин боору ооруп, саясий куугунтук башталды. Эл үчүн күйгөн баатырларыбызды камап атышат деп желек көтөрүп, байрак көтөрүп митингге чыгып, ушундай жагыбыз дагы бар. Анан башкалар дагы коррупция менен күрөштү айтып коебуз. Суктанабыз аларга. Малайзиянын премьери Махаткер Мохаммадты айтабыз. Саакашвилини мисалдатабыз. Пашинянды сүйлөйбүз. Эми а кишилер өзүнүн партиялашыбы, тууганыбы, досубу, мурда иштешкен, иштешпеген танышыбы, уурулугу кашкайып көрүнүп турган чоң капчыктуу олигархтарды, сыртынан галстук тагынып элге акыл үйрөткөн ууру саясатчыларды боо кылып камашкан. Дүйнөнүн булуң бурчунун кайсы бурчуна жашынбасын таап келип, мыйзам алдында чөгөлөткөн, жегендерин реалдуу кустурган. Биздин президент тигилер тандаган жолго түшө алабы жокпу? Бирок негедир Сооронбай Шарипович коррупция менен күрөштө жакыныма, тууганыма, досума карабайм деп коюп, ушундай нерселерди айтып эле келатат. Буюрса, мен буну аягына чыгарып берем. Таза, туура эмес бардыгын чыгат. Жашыруу деген болбойт. Албетте кеттүү процесс ушул аягына чыгат. Мен эссе карабайм. Мага жакынбы, бир тууганбы, доспу, эссе карабайм. Баардыгы бирдей мына жооп берет. Бирок кыйын болуп атат, оор болуп атат. Бул маселени жылдырыш. Мына түнгү иштеп атабыз, баардыгыбыз иштеп органдар менен аягына чыгарып берем. Эгер президент коррупция менен чын эле күрөшүүнү кааласа, эгемендүүлүк тарыхыбыздагы пайда болгон миллионерлерди, миллиардерлердин кантип байыганын жакшылап чукуй келсе, каза келсе көп эле кызыктар чыгат. Темир сатып байыган, завод фабриканын тетиктерин сатып байыган, салык малык төлөбөй контрабандалык жол менен байыган, эл билбеген укпаган көмүскө кылмыштык жолдор менен байыган көмүскө олигархтар бизде деле бир топ. Бийлик алмашкан сайын алар дагы терисин бир сыйра алмаштырып, бир туруп министрге, бир туруп депутатка айланып, кез-кези келгенде өлкөнү моментип өнүктүрүш керек, тегинтип өнүктүрүш керек деп бакылдап сүйлөгөндөрдү деле ичтен билебиз, бирок ичибизден күлүп баш чайкап унчукпайбыз. Анткени жакшылап ойлонуп көрсөк, тиги элдин баары коррупционер деп кинелеп аткан неме өзүбүздүн бала, биздин бала, өз уруубуздун, өз кланыбыздын баласы болуп чыга келет. Ушул эле жеп атыптырбы? Башкалар деле жеп атпайбы? Акылдуусунуп, жаман көрүнүп эмне кылам дейбиз дагы, өз тиричилигибизге сүңгүп кирип кетебиз. Сооронбай Жээнбеков тууралуу айтсак, ооба, бул киши экс-президенттин кол жолугу, айдаган жака баскан жүгүрүгү болбостон өз алдынча эрки бар экен. Ооба, бул киши ыйманга көп маани берип намаз окуйт экен, эл түшкөн самолетко кошо түшкөн карапайымдыгы бар экен. Кийимди зыңкыйтып кийип, зыңкыйып басып, сүйлөөчү жерде ойду тоону талаалабай орунду сүйлөйт экен. Бул албетте жакшы сыпаттар, жакшы мүнөздөмөлөр. Бирок мындай суктануулардын деле лимити бүтүп бараткандай. Менимче, калк президенттен мындан дагы батыл, салмактуу, сезилерлик реформаларды күтүп жатат. Башында жакшы эле барат деле, анан эле бузулуп кетти да деп бийликтен кеткен президенттер тууралуу көп айтабыз. Эмне дейбиз? Президент Сооронбай Жээнбековдун башкаруусунун башталышы жакшы эле бараткансыйт. Анан эле бузулуп кетпесе болду. Тоготер ушул. Саламат болуңуздар.